Саламатсыңар балдар, даражалардын касиеттери боюнча эсептерди чыгарууларды улантабыз. Ошондо эстеп кетсек, мисалы үчүн анын минчи даражасы болсо, кашан сыртында n болсо, кашан ачсак mди nге көбөйтүп коюшубуз керек. Ошондо 2-ни 4кө көбөйтсөк 8 болот экен, анын 8-нчи даражасы. Муну да көбөйтөбүз. Анын 8-нчи даражасы 3 жерде 2 6, анын 6-нчысы. Анан негиздери бирдей болсо даражалар кошулат. Ошондо анын 14-нчү даражасы болот экен. Биринчи мунун ичинин бардыгын кошуп алабыз. Мунуку 1, мунуку 1. Ошондо анын 4-нчү даражасы кашан сыртында да 4 болсо, 4 жерде 4 16. Анын 16-нчы даражасы. Демек бул экөө көбөйтүлөт. 8дин 12-нчи даражасы, 2-нин 16-нчы даражасы, анан 2-нин 2-нчи даражасы дейт. Ошондо 8 бул 2-нин кубу болот, эсиңерде болсо. Таблицаны жаттаган болсоңор бат эле табасыңар. Анан 16га 2-ни кошсок, 2-нин 18-нчи даражасы болуп калат экен. 3-тө 12ге көбөйтсөк, 2-нин 36-нчы даражасы, анан кошулган 18 болот экен. 36-га 18-ди кошсок, так, 14, бир көңүлдө 54 болот экен. 2-нин 54-нчү даражасы. Андан кийин мына f b f3 дейт. F квадрат менен f'тин 3-нчү даражасы, f'тин 5-нчи даражасы болот. Анан 3-тө 2-ни көбөйтсөк, b'нын 6-нчы даражасы болуп калат экен. Улантабыз. Демек бул жакта кашанын ичиндеги менен сыртындагы даражалар көбөйтүлөт. Анын 6-нчы даражасы, 4 жерде 2, 8, анын 8-нчиси. Анан эмне болот? Мисалы үчүн бир жолу дагы түшүндүрүп кетсем, мына 6-нчы даражасы деген демек 6 жолу мындай адан 6 жолу бар деген сөз. 8-нчи даражасы адан 8 жолу бар деген сөз да. 8 болдубу? 4, 8. Ошондо мындай кыскарат, а менен а кыскарат, бул менен бул менен бул деп кыскартып жүрө тура турган болсок, үстүндө эчтеке калбай калды. Ошондо 1 калат. Анан адан 2 жолу даражаларын кошсок, 1 бөлүнгөн а квадрат калат экен. Көрдүңөрбү? Же болбосо муну дагы мындай, мен азыр жөнөкөй жолун көргөздүм да силерге. Анан дагы мындай чыгара турган болсок, баягы даражалар кемитилет деп үйрөнгөнбүз, ошондо а 6 минус 8 болсо, демек анын минус 2-нчи даражасы болуп калат да. Минус 2-нчи даражасы болуп калса, бул терс даражалар болот. Минус 2-ни азыр мен көргөзүп кое берейин. Анын минус n-нчи даражасы болсо, 1 бөлүнгөн анын n-нчи даражасы деген формула бар. Ошо боюнча 1 бөлүнгөн а квадрат болуп калат экен. Же болбосо мына бул жерден деле көрдүңөр. Муну чыгаралы. 3-тө 6-га көбөйтсөк 18 болот. 2-ни 5ке көбөйтсөк 10 болот. Ошондо 18ден 10ду кемитсек, b'нын 8-нчи даражасы болот экен. Бул жерден мына чыгара турган болсок, 2 менен 3-тү биринчи көбөйтөбүз. Ошондо а өзүн жазам дагы, 2-ни 3кө көбөйтсөм 6 болот. Анан кашан сыртындагы, так, 3-тү жазам. Бул жерде даражасы 1де 2 кошулат. Ошондо анын 7-нчи даражасы болот. Анан бул экөө көбөйтүлөт дагы, анын 21-нчи даражасы болуп калат экен. Кашан ачсак, муну буга, андан буга көбөйтүшүбүз керек, муну буга, анан буга көбөйтүшүбүз керек да. То есть n-ди биринчи бул n-ге, анан буга көбөйтөбүз. Ошондо n-ди n-ге көбөйтсөк, n квадрат болот. То есть 2n эмес, n квадрат болот. Анан n-ди 2ге көбөйтсөк, плюс 2n болот, көбөйтүлгөн. n-ди n-ге көбөйтсөк, n квадрат, анан 2 минус n-ди минус 2ге көбөйтсөк, минус 2n болот экен. Негиздери окшош болгондо эмне кылабыз? Бир жолу жазабыз дагы, анан даражаларды кошуп коебуз. n квадратка n квадратты кошсок, 2n квадрат болот. Анан 2n менен минус 2n экөө жоюшуп кетет дагы, болду, эчтеке жазылбайт экен. Андан кийин уланталы. Буларды деле ошондой чыгарабыз. 3 жерде 2 6 болот. Анын 6-нчы даражасы көбөйтүлгөн. 3-тү 5ке көбөйтсөк 15.
5'ti 4'kө көбөйтсөк 20. Бул экөө кошулат. 21 болот. Мунуку 20, анан кемитилет. 21ден 20-ны кемитсек 1 эле калат. 1'ди жазбай эле койсок болот. Демек А калат экен. Муну да көбөйтөбүз. 4n'ди n'ге көбөйтсөк 4n квадрат болот. Анан 2n'ди n'ге көбөйтсөк, эми бул жерде мындай болот. Карасаңар, могу 2n бул 2ге дагы, анан могу ага да тиешелүү болот. Ошондуктан 2-нин 2n'инчи даражасы, анан A'нын 2n квадрат болуп калат да, мындай. Негиздери эмне болот? Так, кемитилет могу А менен A'ныкы. Ошондо, мисалы үчүн, A'дан 4n квадрат минус 2n квадрат болот экен. Бөлүнгөн 2'нин 2-нчи n'инчи даражасы. Ошондо A'нын 2n квадрат бөлүнгөн 2'нин 2n'инчи даражасы деп калып калат экен да. Болду, мына ошо боюнча калтырабыз. Анан 415-чи тапшырманы аткара турган болсок, кашаны ачканда 2-ни 3n'ге, анан 1'ге көбөйтөбүз. Муну да буга көбөйтөбүз. Ошондо көбөйтүп ачып алалы. 2'ни 3n'ге көбөйтсөк 6n болот. Плюс 2 көбөйтүлгөн 3n. Анан даражалар кошулат. X'ти бир жолу жазабыз. Бул жер көбөйтүү болгондуктан 3n'ге 6n'ди кошсок 9n плюс 2 деп бүтөт экен. Так, тапшырмаларды улантабыз. 5 буга да тиешелүү. Ошондо так, А 3'тү 5'ке көбөйтсөк, A'нын 15-нчи даражасы көбөйтүлгөн B'нын 5-нчи даражасы болуп калат. Анан так, бул эмне экен? A'нын 5-нчи даражасы, анан B квадрат экен. A'нын 5-нчи даражасы, анан B квадрат. Ошондо демек үстүндө A'дан 15'тен 5'ти алсак, A'нын 10-нчу даражасы калат. 5'тен 2'ни алсак 3 калат. Андан кийин 2 бул ар бирөөнү тиешелүү. Ошондуктан 25 минус 5 эмне болуп калат? Квадраты 25 болот. Минус жоюшуп кетет. Бул жуп даража болгондуктан B'нын 4-нчү даражасы болот экен. Анан астында 25 B'нын 4-нчү даражасы, демек 1 болот. Экөө кыскарып кетет. Так, кийинки тапшырманы карай турган болсок, 5-нчи даражасы дейт. 5-нчи даражасы, ошондо 2'нин 5-нчи даражасы эмне болот? 32 болот, силерде болсо. Анан 3'түн дагы 5-нчи даражасы болуп калат экен. 3'түн 5-нчи даражасы көбөйтүлгөн 3'түн 6-нчы даражасы болуп атат. Бул жакта минусту бул жака чыгарып кое берейин, бул жака. Анан 16. Ошондо 32-ни 16-га кыскарат, 2 болот. Анан 3'түн 6-нчысынан 5-нчи даражаны алсак, эмне калат? 3 эле калат. Минус бары бул жерде, 3 жерде 2 6, минус 6 болот экен. Муну дагы мисалы үчүн 3'түн квадратын мисалы мындай деле кылып алсак болот. 9 көбөйтүү 9. Ой. 3 көбөйтүү 3 дегенибиз. Анан 25. Анан 15 куб болсо, мисалы үчүн 15'ти 3 жолу жазып койсок болот, Ошондо 3 менен 15 кыскарат 5 болот. 3 менен 15 кыскарат 5. 5 жерде 5 25 болот да. Бул 5 менен 2 5 менен кыскарып кетсе, үстүндө 1, астында 15 калат экен.